Да, саламатсызбы отам? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Да, Түркүл Бөрүбаева, сүйлөңүз. Саламатсызбы? Мен суроо берсем болобу узатканча? Райхан Насирова, сүйлөңүз. Райхан Насирова. Бизде мырзалар бар. Мырзалар, пожалуйста, түсүңүздөр. Бизде мырзалар көп группада. Райхан Насирова. Сүйлөй бериңиз. Зарема Акжолова, сүйлөй бериңиз. Саламатсызбы, узатканча. Мен суроом мындайда. Мен апам менен атам көздөр сайгашып. Анан апама деп. Азыр ушу эме болуп атат деже. Эми бутугол денем баары эле жакшы, ушу баш ооруп атат, баш. Кээде төбөм ооруп калат, кээде желкем ооруп калат, кээде жүрөк жак ооруп калат. Ушундай алмашып эле ооруп атат да. Жүрөктөн башталганда бул нерсе турабы сиздики? Жүрөктү ошо былтыр ошо 2 ошолорго түшкөндө жүрөк жакшы деген, андан кийин ооруп баштады да. Ишемический инсульт деген ал неден башталат? Нервтенби? Диагнозуңуз эмне? Диагноз. Нервтен го, ошо стресс. Диагнозуңуздун атын айтсаңыз? Ишемический инсульт деген диагнозду эме эстен чыгып атпайбы, ошо ме жакта да, мозга деп. Мозга, меден. Мындай кылып диагностика жасаңыз. Именно диагнозуңузду ачып туруп, карап туруп кагазга жазыңыз. Мисалы, мозгтун түрлүү немелери бар да. Ошол диагноздун атын жазасыз, бир баракка өзүңүздүн атыңызды жазасыз. Билбейм, эмнегедир эме кыла албайм да. Жакшы көрөм, бирок акча мамилесине келгенде апам көп сурай берет, анан берем. Бирок ошондон да башкача атама бергендей бере албайм да, эмнегедирчи. Эмне себептен ушундай дейм да. Апаңыздын ата-энеси бар беле? Казалып калышкан бар болчу, айтамдар. Эгерде сиз апаңызга акча берип жатканда аябай раздражать этип берген болсоңуз, анда апаңыз сизден акча алып аткан учурда сиздин энергияңызды да кошо алат да. Биз өзү ата-энебизге акча бербей койбошубуз керек эмес, беришибиз керек. Да, колубуздан келсе жардам бергенибиз, конечно, жакшы. Бирок өзүбүзгө бүгүн балабызга памперске акча жетпей атса, кокуй апама да берейин дегенибиз да анда туура эмес болуп калат. Анан Кудайга шүгүр, бүгүн бизде баары жакшы, да, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Апабызга бергенге мүмкүнчүлүк болсо, да, пожалуйста, беребиз, только жанагынтип капа болуп. Анан менин сурайын деген суроолорум, мен турмушка чыкканмын. Турмушка чыгып азыркы убакта боюмда бар. Бирок ушул турмушка чыккандан бери биз азыр күйөөм экөөбүз Россияда иштейбиз. Россияда иштегенибиз менен кандай десем, мен азыр уже жакында декретке чыгам. Мен декретке чыгып, отурда отуруп, бала менен отуруп калсам эле күйөөм мени бага албагандай эле мага сезим келе берет, ошондой. Азыркы убакта күйөөмдүн иши да анча жакшы эмес. Эмнегедир ал бир иште туруктуу, мындай иштей албайт. Иштен иш которуп эле, иштин ордуна чыдабайбы билбейм. Ошон үчүн кандай нерсе кылсам болот? Анан ошол сиздин акысыз сабагыңызга кирип, апам. Биз 5 кыз болгондугубуздан апам акысыз сабагыңызга кирип, ошол жактан суроосуна жооп алган экен, что эмне үчүн балалуу болбогондугуну, атасына какой-то бир капачылыгы, эмнесидир бардыр деп айткан экенсиз. Менде дагы азыркы убакта мындай айтканда атама капачылыгым бар менде дагы. Ошо менен иштесем болобу? Мен үйдөн экинчи кызы болуп, как бала катары, кыз катары иштеп, ата-энеме 25 жашка чейин прям жардам берип, алардын баары жогуну бүтүрүшүп, анан турмушка чыкканмын. Эжем болсо инвалид болгондуктан мен бардык нерсени мен баланын ордуна кылып беришим керек деген нерсе менде ушундай орун болгон үчүнбү,
азыркы убакта мен жакшы иштейм, бирок күйөөм мага караганда мындай слабый да. Сизди эркек күткөнбү? Мени апамдан сурасам, апам айтты неме деп. Эжем ошо менин боюмда бар убакта эжем күйүп калган экен дагы термоздагы чайга, ошондо инвалид болгон экен. Ошо күйүп калганда ушул боюмда болбой эле койгон эмес экен. Эми бул да мындай болсо, буну кантип төрөп, мен буларды кантип карайм? Демек сиздин апаңыз атасына кат болгон. Демек сиздин атаңыз аларга кат болгон. Алар сизге өткөрүп берген болушу мүмкүн. Анан балаңыз бар. Мен бир дагы айымга ажырашкыла, жашабагыла. Проблемаларын чечип жатасыз. Анан менде 3 суроо бар. Биринчи суроом, мен жолдошум каза болгонуна 10 жыл болду. Бирок мен 5 жылдай кабыл ала алган жокмун. Аябай стрессте жүрдүм. Андан кийин гана кабыл ала алдым. Ошондон бери мен жашоомду баша аламан да. Финансы жагым деле, жашоом деле 2 күн жакшы болсом, 3-чү күнү келгенге аракет кылыңыздар. Канчасында болот, толук сиздерге маалымат берилет. Анан сиздерге кураторлор жардам берет. Кошумча жардамчы кыздарды бүгүнкү күндө иштешип атабыз. Болушунча группа менен жана куратор менен биринчи кезекте практиканы аткарыңыздар. Сиздердин бир сурооңуздарга мен жооп берем, 5 сурооңуздарга жооп берем. Мен бирок сиздердин сурооңуздар абдан көп болсо, например, бир эле адамдын түрдүү запростору бар. Анын бардыгынын жообу өзүңүздөрдүн ичиңиздерде. Полный фокус коюп, мен ушундай максат менен практика жасаардын алдында сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ниетиңиздерди айтасыздар. Жөн эле процесс ради процесса жасап кереги жок. Сөзсүз түрдө практика жасаардын алдында өзүңүздөрдүн максаттарыңыздарды, жазылган максатты бир сире окуп койсоңуздар жакшы. Бир сире окуп, күндө жок дегенде максаттарыңыздарды бир сире окуп туруңуздар, анан практикага отуруңуздар. Практика жасап атканда дагы бул жакта жазылган максаттарыңыздардын аткарылышына жөн эле отуруп алып практика жасай берип кереги жок. Практиканы биз эмне үчүн жасайбыз? Чтобы биздин жазган максаттарыбыз аткарылыш үчүн жасап атабыз. Карыз болсо карыздан кутулуш үчүн, бизнес болсо бизнести өнүктүрүш үчүн, ден соолукта көйгөй болсо ден соолугубуз чың болуш үчүн жасап атабыз. Жөн эле жасабайбыз. Ниетти коебуз, практиканы жасайбыз. Ниет түшүнгөндөн анан кийин алдыга кетебиз. Нет, всё. Ошон үчүн, пожалуйста, максат мээ түшүнүш керек. Эмне үчүн жасап атам? Мен бул максаттарыма жетиш үчүн жасап аткан турбайм деп сиздерге мээ жардам берет. Анан кичинекей болсо дагы өзгөрүү по-любому болот. Ошол өзгөрүүлөрдү дайыма группада мен бүгүн ушундай сонун сезимдерге ээ болдум. Менде ушундай өзгөрүүлөр болуп атат деп группага бөлүшүп, канчалаган айымдарга, мырзаларга жардам берген сайын алар айтат да, ой, вау, молодец, Гүлнара или Айгүл, сенде сонун болуп атыптыр. Вау деп алар суктанган сайын сиздин мээңиз мактоону алып атат да жактан. Сонун дегенди алган сайын сизге дагы результат берет. Мисалы, кичинекей баланы көрүнгөндө мактап, молодец деп койсоң, андан бетер дагы жакшы жактарын көрсөтөт го. Ошол сыяктуу мээ дагы мактоо алган сайын сиздерге дагы жакшы результаттарга жеткирүүгө аракет кылат. Ошон үчүн менде болбой атат, мен түшүнбөй атам, мен болбой атат дегендин ордуна кичинекей болсо дагы результатты, чоң результат болсо андан да сонун бөлүшүп группадан, менде ушундай нерсе болду, менде ушундай жылыш болду, бүгүн менде мындай болду, бүгүн менде тигиндей болду деп ар бир результаттарыңыздарды тетрадка жазып, өзүңүздөрдү мактап да, бактылуулук практикасында уктуңуздарбы? Өзүңүздөрдү мактаңыздар. Шоколад болсо да алып жеңиздер, практика жасагандан кийин сөзсүз түрдө чай ичиңиздер, өзүңүздөр үчүн убакыт бөлүп уктаңыздар, кичине болсо да 5 мүнөт болсо дагы. Результаттарыңыздар менен постоянно Инстаграмдан белгилей алсаңыздар, Инстаграмдан чыгарыңыздар. Чатта болсо, чаттан бөлүшүңүздөр. Куратор разборлор бар. Эми сиз пока трансформация курсундасыз, ушул жакта менен иштеңиз. Мейли, иштей бериңиз пока. Макул. Рахмат чоң. Рахмат. Саламатчылык? Да, бериңиз. Азаткан эже, мен өткөндө суроо бердим эле да, ошо 13 жылдан бери түрөй албай жүрөм. Вторичный бесплодие да, мен кече. Анан эме жаза дегенсиз диагностикачы.
диагностика кылдым, бирок мындай элдер айтып атат го, жактар эжелерчи, булгам ооруду же мойнум ооруду депчи. Меники мындай эч нерсени сезе албай атам да, негедирчи. Диагностика кылдым, бирок сезе алган жокмун. Кандай кылсам болот? Мээңиз иштеп атат да, сиздинчи мээни өчүрүшүңүз керек. Мээни өчүргөндөн анан сезимдерди сезип баштайсыз. Мен даже сизди таппай атам го. Айта салмасызбы? 13 жыл болду, ошо кызым 13кө чыкты азыр. Кызым төрөгөндө. Да, түшүндүм. Атыңыз ким? Атым Айгүл. Айгүл айым. Ортодо выкиды, ушундай моменттер болгонбу? Баланын алдында күнөөлүү сезим. Жок, болгон эмес. Просто биринчи баламды төрөгөндө мен аябай кыйналып төрөгөм да, анткени менин каным отрицательный экен да. А баланыкы положительный болгондо менин организм отталкивать этип, айына жетпей төрөлгөн. Экинчиси боюнда болду 3 жылдан кийин. Аны жакшы көтөрүп, жакшы эле төрөдүм. Бирок төрөгөндөн кийин 13 күндөн кийин тон калып аябай тазалашкан да. Кызыңыздан кийин, демек сизде төрөгөндөн страх бар экен да. Биринчи балаңызды кой бериңиз. Анда көп стресс болгон болушуңуз мүмкүн. Анан экинчи кызыңызды төрөгөндөн кийин көп кыйналгансыз да барыбырчы. Тазалаган жаман деп калышат го, мен билбейм, конечно. Ошондо сизде страх рот, төрөт бул